Саламатсыздарбы, ардактуу ары сүйүктүү болгон биздин жалпы сүйүктүү көрөрмандар. Жалпыңыздарга кутман таң каалаймын. 7 каналдын таң сыры берүүсүндө таңкыдан бөлүмү старт алды. Ал эми мен Салан кызы Бурулай жарым саат алка кою сиздердин кызматыңыздарда боломун. Бүгүн жуманын алгачкы күнү дүйшөмбү. Артта калган 2 күндүк эс алуу күнүн эң жогорку деңгээлде өткөрдүңүздөр деген ишеничтемин. Жана бүгүнкү иш күнүңүздөрдү, бүгүнкү күнгө пландаган эмнелерди пландасаңыздар, баарын жогорку деңгээлде баштап алыңыздар демекчимин. Анткени таңды кандай маанайда тосуп алсаң, күнүң дал ошондой маанайда уланат деп коет. Андыктан ар бириңиздерге таңкы маанайыңыздар жогорку деңгээлде болсун демекчимин. Ошондой эле биздин ар түрдүү рецепттердин ордосу болгон берекелүү ашканабызда 0дон баштап үйдө отуруп эле 0дон баштап кирешеге чыккан, 5 баласы болсо дагы ар кандай кыйынчылыктарга сынбастан ушундай бир деңгээлге көтөрүлүп олтурган Самирбек кызы Амина айым бүгүн биздин берекелүү ашканабызда конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Аллага шүгүр, жакшы. Бүгүнкү эфирибизге келем деп ушундай эрте турдуңузбу же бүгүн ар дайым эле эрте турасызбы? Негизи чын айтканда уйкучумун. Уйкучумун, бирок ушундай жумуштар чыгып калса, түнү менен даярданам. Кечикпегенде аракет кылам да. Демек сиз бүгүн кечетен бери даярданып эрте турдуңуз, э? Бүгүн биздин берекелүү ашканабызда кадырлуу элиме жана биздин ашканабызга эмне даярдап бермекчисиз? Бүгүн биз ушул ашканада банандан жасалган рулет жасайбыз. Оңой жана бат жасалат. Кандай азык-түлүк? Бизге мындай бул жакта банан, бөлкө нан, жумуртка, анан шоколад, ун, анан панировочный сухарик жасалат. Эң сонун бул банановый рулет дедиңиз, аны жасаганы канча убакыт керектелет? Анын баты эле жасалат бул. Анда убакыттан уттурбай жумушубузга кирише берели, э? Жасап жаткан учурубузда сизге арналган суроолорум бар, баарына жооп бере кетсеңиз. Биринчи эмнеден баштайбыз? Банандын арчып алабыз азыр. Жардам керекпи сизге? Муну арчып турсаңыз мен. Банандын сыртын ушинтип арчып алат экенбиз. Ооба. Ал эми жумуртканы биз эфирден алдын баарын чагып даярдап алганбыз. Бананды да жууп алганбыз. Жумуртканы ушинтип сарысы менен аралаштырып, сарысы менен аралаштырабыз. Азыр бул бизге керек болот. Негизи сиз бул тармакка келип калганыңызга канча убакыт болду? Эмне себептерден улам бул тармакка келип калдыңыз? Же балалык баё сезимдериңиз жетелеп келдиби? Жок, мен бул тармакта жүргөнүмө 2 жылдын жүзү болду. Толук 2 жыл болот буйруса жайында. Бул тармакка мен негизи кыз кезимден бери мындай кызыгуум жок болчу. Кухня тараптан мен негизи кызыгуум жок болчу да. Бул жака мен кантип келип калдым? Мен турмушка чыккандан кийин кызыгуу пайда болду. Азыр биз буну бул бөлкө нандын чекелерин мынтип туруп алып алабыз да. Биз мындай кылып баарын алып, ортосу бизге керек. Эмне себептерден улам келип калдыңыз? Мен кайын журтум Таттууга аябай жакын да. Таттууга аябай жакын. Ошол тарап мага көбүнчө мындай түрткү болду десем жаңылышпайм. Ошолордун аркасынан мен ушул даражага келип калдым да. Алар таттуу жакшы көрөт, анан жасайын деп үйдө олтуруп эле Instagramдан, биринчи YouTube'дан баштагам, топ жасап, ал жактан көрүп жасап жүрдүм башында. Бирок кийин мен Instagram ал убакта бар экенин билчү эмесмин, катталган эмесмин да. Анан Instagram'ды көрүп, ал жактан фудблогерлерди көрүп, анан кийин алардын мастер-класстарын сатып алып, аз-аздан сатып, анан ошол жактан билим алып баштадым. Ошондо сиз онлайн окуп үйрөндүңүз, э? Онлайнда окудум, кийин башында онлайн окудум. Кийин уже барып 5-6 айдан кийин, анан кийин офлайнга акырын өтүп баштадым да. Сөзсүз түрдө онлайн окугандан кийин офлайнды да окуп коюш керек экен. Сиз азыркы учурда бөлкө нандын ортосун эмне себептен мындай кылып атасыз же кандай өзгөчөлүгү бар? Биз азыр ортосун бул менен жайганын себеби биз бул бананды азыр бул жака салабыз да. Анан ошондон оруп атканда бул мындай ыңгайлуу болуш үчүн, сынып кетпеш үчүн ушинтип жайып алабыз да. Бул тармактан сиз эмнени таптыңыз?
Кандай жетишкендиктерге жетиштиңиз десек болот? Бул тармактан мен көп тааныштарды таптым. Андан кийин жакшы адамдар менен жолуктум, билим алдым десем болот. Аябай көп билим алдым бул тармакта. Мыкты ашкананын кожойкеси болдум дейсизби? Ооба, буюрса, бирок антип айта албайм. Дагы билим алышым керек да. Мага дагы сиз азыркы учурда дагы билим алып, өзүмдү өнүктүрөм деген ойлоруңуз барбы дагы? Ооба. Азыркы учурда мен кече жакында эле дагы онлайн сабакты бүтүрдүм. Онлайн сертификат алдым. Азыр онлайн тармагы өнүккөн заманда үйдө олтуруп эле киреше тапсаң болот да. Негизи ушул тармакта иштеп калдыңыз, жана эмнелерди жасайсыз сиз? Негизи заказдарды көбүнчө кайсыл жактан кабыл аласыз? Заказдарды көбүнчө туулган күнгө торт заказ беришет. Анан жанагы неберелеринин жентек тойлоруна, мындай пирамида нан болот го азыркы учурда, дасторкондун үстүнүн көркүн ачканы, ошолорду заказ беришет. Андан кийин булочкаларды, анан пончик, ошолорду заказ берет да. Ошондо сиз көбүнчө шириндиктерден киреше табасыз, э? Ооба, мен андан тышкары, шириндиктен тышкары мен магазиндер менен да иштешем. Магазиндер менен иштешем дегениңизде кандай иштешесиз? Магазиндерге мен выпечка сатам. Выпечкаларды сатам. Үйүңүздөн жасап барып эле магазиндерге коесуз? Ооба, үйдөн жасап эле, ошол кухнямдан эле жасап, ушундай эле анан кийин магазиндерге алып барып өткөрөм. Эң сонун. Сиздин эң алгачкы тапкан кирешеңиз эмнени жасап ошо таптыңыз эле эң алгачкы кирешеңиз? Негизи онлайн тармакта бизге окшогон фудблогер, кондитер тармагында жүргөндөр мен айтат элем, жаңы баштаткан айымдар болсо сабыр кылыш керек депчи, акча тапканча сабыр кылыш керек. Мен дагы мына жарым жыл болду. Өзүм официалдуумда 2 жыл алып барсам бул тармакты, акча таап баштаганыма жарым жыл болду да. Ошондо 1,5 жыл сиз окуп, үйрөнүп эле жүрдүңүзбү? Окуп, үйрөнүп, өзүм практика жүзүндө, мисалы туугандарга, кайын журтума өзүм төркүнүмө жасап жүрдүм. Практика болсун деп мен өзүм жасай берем да. Торту дагы башкасын дагы мен колум көнсүн, тажрыйба алайын деп мен көп учурда ошол акча таппасам дагы жасап жүрдүм. Сиз торторду дагы жасайт экенсиз. Магазиндеги торттор менен сиздин домашний тортордун кандай айырмачылыктары бар? Жана канчалык деңгээлде сиз мындай натуралдуу продуктыларды колдоном деп айта аласыз? Домашний бул үйдө жасалган торт менен көчөдө жасалган торттун айырмасы бул азыктарда. Азыктар адал, эң негизиси анан мындай табигый да. Көчөдөгү сатылгандардын бул көбүнчө растительный нерсе, азыктарды көп кошуп салышат да, сливки, ошондой элечи. Андан кийин үйдө жасалган торторго натуральный сливкилерди колдоносуң да, творожный сыр деген сыяктуучу. Ошон үчүн даамы дагы ушунчалык мындай жеткире албайм, азыркы учурда жеп жүргөндөр билет, даамы дагы ушунчалык жакшы да, торт жегендей болсуң, анан баасы дагы ошого жараша. Демек, сизге торторго же болбосо ошондой пирамида нандарга заказ берүү үчүн канча күн алдын сизге заказ менен? 3 күн алдын. 3 күн алдын, э? 3 күндүн аралыгында сиздин тортуңуз даяр болот, э? Ооба. Биз азыр банандарды мына мынтип кесе алдык. Азыр биз бул жакта шоколад, каалаган шоколадыңызды колдонсоңуз болот, чектелбейт, ушуну колдон депчи. Андан кийин азыр биз ушул шоколадды бунун ичине сүйкөйбүз дагы, бананды оороп бул жакка. Андан кийин унубузга мындай эме кылабыз, унубузга жаткырып, андан кийин жумуртканын ичине, андан бул жакка панировочный сухарики кылабыз дагы, майда куруп алабыз эки жактарын. Сиз азыркы учурда эфирден тышкары сүйлөшкөнүмдө дагы бир нерсенин күбөсү болдум десем болот. 5 балам бар дедиңиз. Анан ушундай даражага чыгып, эми заказ кабыл аласыз. 5 балаңыз менен сизге кыйынчылыктар болобу? Кыйынчылык болгон учурда ким сизге көмөктөшөт? Кыйынчылыктар болот. Негизи ар бир жумушта кыйынчылык болот да. Чыдаш керек, артка кайтпаш керек деп мен өзүм ар дайым мындай мотивация берип турам да. Аймина эми артка кайтпа депчи.
Мен негизи эле мен ушунчалык мындай кайын журтума ыраазы болуп кетем да, мындай башынан эле мен ушул тармакта жүргөндөн баштап эле кайнатам, кайненем аябай жакшы инсандар, мындай колдоп кубаттап турат да, жардам берип, макул өзүңө жагып атса жаса депчи. Анан балдарды деген жолдошум карап турат. Мен жолдошум карайт, мына каршылык көрсөтпөй эле кел карап турайын деп эле карайт. Андан кийин көбүнчө кайнатам карашат да балдардычы. Көбүнчө кайнатам карашат балдарды. Сиз үй бүлөдө улуу келинсизби же кичүүбү? Ата-энеңиз менен жашайсызбы? Мен үйдө эң кичүү келинмин. Ооба, кайната кайненем менен турам. Сонун. Өзүңүздөр көрүп тургандай, үй бүлөнүн өзүнүн жеке иштери менен дагы 5 баласы менен дагы ушундай бир жогорку деңгээлге чыга алган айымыбыз бүгүн бизде конокто болуп турат. Сиздер дагы ушул айымдай болуп, сонун тамактарды жасап, нолдон баштап тирешеге чыксаңыздар болот. Ооба, болот. Аракет кылыш керек да. Кичине сыноо келсе эле мындай таштап салбаш керек. Сиздин негизи ар бир эле айымдын өзүнүн ашканасында да көзүн жумуп туруп эле жасай алган профессиональный тамагы болот да. Сиздин ошондой тамагыңыз кайсыл? Кайсыл тамакты сиз өзгөчө сонун жасайсыз жана бат? Боршту. Борш. Сонун. Мен боршту кайын журтум баарына жагат. Анан ашты жакшы жасайм да. Боршту аябай мындай өзгөчө жасайм. Өзгөчө ыкма менен ошондо дамдуу болуп чыгат да. Ошо баары жакшы көрөт боршумдучу, өзүмө да жагат, жакшы жасайм. Ал эми сиздин жолдошуңуз сүйүп жеген тамакчы? Жолдошум сүйүп жеген тамак, мен жолдошум тамак тандабайт. Тамак тандабайт, көбүнчө таттууга жакын болгондуктан кандай таттуу бышырып берсем деле унчукпастан алдына коюп койсом жей берет. Негизи мырзалар ашказаны менен сүйөт деп коет. Сиз демек тамактарыңыз менен жолдошуңузду арбап алган турбайсызбы? Кашык барбы? Кашык, ооба. Азыр биз майыбызды куюп, майыбызды кызытып коелуга. Канча градуста бышырыш керек муну? Буну деген жай отто. Жай отто, Өтө деле жай эмес, өтө жай болсо дагы чекелери кызарбай калат да. Майды дагы аз эле коесуз. өлчөмдө, Ушундай эле коебуз да майдычы. Жок, аркасы иштеди. Муну өчүрүп кое берели. Ал эми кийинки эмнесин жасайбыз? Азыр бул жакка шоколадты сүйкөйбүз дагы. Андан кийин бул унга алып чыгабыз да. Бул нерсени жасап атканда мындай кылдаттык менен жасаш керек. Бул бөлкөнүн өзү мындай назик да. Назик болгондуктан чачылып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн бизге ушундай мындай жайгычтын жардамы менен биз жайып алабыз да. Мен биринчи могу жайгычыңызды көргөндөчү шамды эмне себептен алып келип алган деп ойлогом. Ушинтип эле шоколадты өзүңүзгө табатыңызга жараша шоколадты сүйкөп чыгасыз дагы. Андан кийин плиткаңызды эме кылып коеюнчу, бир аз азайтып. Майыңыз да кызып калды. Сизге ыңгайлуу болсун да, бул жака өтө алайын. Сүртүп, мен да жардам берип берейин. Акырын кылбасаңар ато чачылып кетет да. Аракет кылабыз. Бул деген мындай назик эме да. Негизи сиздин заказдарыңызды кабыл алам дедиңиз го. Сизде жеткирип берүү кызматы барбы же ар ким өздөрү келип алып кетишеби? Өздөрү келип менде алып кеткен учурлар болгон эмес. Доставка салып беребиз таксиден эле. Доставканын акчасын өздөрү тосуп алып алат. Өздөрү тосуп эле. Негизи эле ар бир мындай иштин же болбосо ар бир марекенин өзүнүн бир мезгили болот эмес. Мисалы, тойдун мезгили күз мезгили да. Күз мезгилинде тойканалардын баарына аябай жумуш көп болот десек болот. Ал эми сиздин ушундай бир сонун таттууларыңызга көбүнчө кайсы учурда заказ көбүрөөк түшөт? Кыш учурунда, күз,
кышында күзүндө көбүнчө заказдар көп болот да. Себеби торттун сезону ошол убакта да негизичи. Сиз бул тармакка жаңы эле келип үйрөнүп баштаганыңызда негизи эле ар бир бизнести же болбосо бир жакшы бир жумуш баштар алдында барып эле капчыкка барып такалат да. Сиздин бул жумушуңузга жаңы келгенде акча керектелгенби жана ким сизди ошол убакта колдоп турду эле акча жагынан? Мени ар дайым жолдошум колдойт. Ар дайым жолдошум колдоп келет мени. Башынан эле колдоочу. Азыркы убакка чейин да колдоп келет. Мына мынтип бананды, мына шоколадты бул жака сүйкүп алгандан кийин, андан кийин ушинтип бананды мындай ичине салабыз дагы, жакшылап чекелерин жабыш керек да. Куруп атканда чыгып кетпеш керек. Бул даамы аябай сонун болот. Балдарга жагат бул. Андан кийин мынакей бул жака мынтип унга малабыз. Урматтуу көрөрмандар, өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурда биз бананды бөлкө нанга ороп, андан соң унга аралаштырып жаткан учурубуз. Ал эми биз азыр банановый рулет жасап жаткан учурубуз. Азыр биз аны жумурткага малганы турабыз. Жумурткага малабыз дагы. Жумурткага малып алабыз. Андан соң мунун аты кандай болчу? Панировочный сухарик да. Буга дагы малып алабыз. Жакшылап. Аябай бат жасалуучу жана өзгөчө бир даамга ээ болгон ушундай рулеттерди жасасаңыздар болот. Жана эртең менен эле эмне тамак жасап, жолдошумду же болбосо отурган балдарымды, ата-энемди кубантсам экен деп ойлонсоңуздар, бат даярдалчу ушундай сонун рулеттерди жасап, биз менен ар дайым чогуу өзгөчө рецепттерге ээ болсоңуздар болот. Бул нерсени аябай кылдаттык менен жасаш керек да. Бул балдарга жагат. Сонун. Сиз негизи өлкөбүздөн башка жактарга дагы чыгып иштеп көргөн учурларыңыз болгонбу ушул ашкана тармагында? Жок, азырынча жок, бирок планда бар. Планыңызда бар, Ага жолдошуңуз кандай карайт? Колдойбу ар дайым? Буйруса колдойт деген ойдомун. Буйруса. Биз муну алып эле салабы. Уже биз курубуз дагы, аягына чыгып калдык. Сиз ушундай өзүңүз сыяктуу жаңы гана жумушка келе жаткан, үйдө отуруп эле нөлдөн баштап жумушка чыгам, кирешеге чыгам деген айымдарга кандай өзүңүздүн кеп кеңештериңиз бар, айта кетсеңиз? Мен ар дайым айтат элем, сабырдуу болгула, анан артка эч качан кайтпагыла. Эгерде ушул сиз жасап жаткан жумуш сиздин жумушуңуз болсо, ошол нерседен эргүү алсаңыз, рахат алсаңыз, анда артка кайтыштын кереги жок. Сиз өзүңүз рахат аласызбы? Ооба. Мен өзүм чарчап турсам дагы, түндө болсо дагы жасайм да. Өзүм чарчап турсам дагы, бирок жасайм ушул нерсеничи. Себеби мага ушул нерсе жагат да. Ушул нерседен күч кубат алам десем деле болот да. Сонун. Сиздин негизи ушул тармактан өнүгүп кирешеге чыктыңыз жана көптөгөн ийгиликтерди багындырдыңыз десем болот да. Ошондой эле бул тармакта негизи көптөгөн кыйынчылыктары болот жана мындай эсте калган кызыктуу окуялар да кездешет. Сиздин жумушуңузда кезиккен кызыктуу окуялардан айта кетсеңиз, таң эрте элибизге жакшы бир маанай тартуулап. Кызыктуу окуялар болгон эмес экен, чынын айтканда. Эстей албай туруп окшойм, же балким болгондур, бирок эстей албай атам да азыркы учурдачы. Кызыктуу окуялар. Сиздин жумушуңузда отказ болгон заказдар болду беле? Ооба, болгон. Эмне себептерден улам андай отказ болуп калды, же жетишпей калдыңызбы? Мындай да, акчасын биринчи заказ беришет да, акчасын салат да, салып анан кийин жасайын деп атканда, уже сен жасайсың да, жасайын деп атканда, мындай кайра мен акчамды которуп коюңузчу деп коет да. Сиз уже баарын даярдап алгандан кийин,
болот анда учурлар. Анан унчукпайсың кайра эмне дейсиң? Кайра сиз акчасын кайтарып коесуз. Ооба, мен кайтарып коем. Андай эч кандай каршылык көрсөтпөйм. Макул деп өзүңүздүн эркиңиз деп коем да. Эми ал кишинин өзүнүн тандоосу. Даяр болду? Биздин таттуу банан рулет даяр болду. Азыр буну болсо ушундай бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз дагы кооздоп коебуз. Анда кийинки ишибиз бул банановый рулетти кооздоо болуп эсептелинет экен. Аябай бул жер чачылып кетти. Азыр баарын эфирден тышкары жыйнап алабыз. Мындай кесиш керек да. Бат жана аябай дамдуу, жыты бул жактан эле буркурап жаткан учуру. Сизди ушундай заказдарды берүү үчүн сизди кайсыл жактардан тапсак болот? Мени Instagram баракчадан тапсаңыздар болот. Себеби менин Instagram баракчамды мен күндө алып барамын. Күндө чыгып ошол жактан айымдарым менен амандашам, саламдашам дегендей өзүмдүн күнүмдүк жашоомду көрсөтүп турамын да. Instagram баракчаңызды мен кечегиде карап жатып бир кызыктуу окуяга туш болдум. Сиз өзүңүз окугандан тышкары сиз окуучуларды да окутат экенсиз, э? Ооба, мен мастер-класстарды өтөм. Ал онлайн форматта болобу же офлайнбы? Онлайн форматта болот. Азырынча онлайн форматта, бирок мен жеке катыма жазышат, көп кыздар жазышат да. Мен сизден ошол офлайн форматта окугум келет, Амина эже депчи. Деп ошентет, бирок азырынча мен ал нерсеге даяр эмесмин деп айтам да. Мен дагы мындай тажрыйба топтошум керек депчи. Биз азыр ушул нерсени да мындай кылып кооздойбуз. Бул аябай бат жасалат. Эч кандай убакытты көп талап кылбайт. Эч кандай убакытты көп талап кылбайт. Таңкы ашка эң сонун таам десек болот. Бизге берилген убакыт дагы өз соңуна жетип баратат. Убакыт аябай учкан куш, өз соңуна жетип калыптыр бизге берилген убакыт. Анда сизге бир эркин микрофон болсун, э? Кыргыз элиме кайрылууларыңыз болсо, жакшы сөздөрүңүз болсо. Мен жана эфирдин башында кыргыз эли менен саламдашпаптырмын. Саламдашып коеюн. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Баарыңыздарга бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, жемиштүү, пайдалуу күндөрдөн болсун. Мен сиздерди ар дайым жакшы көрөм. Аман болуңуздар. Биздин ушундай бир куттуу студиябызга келип, өзүңүздүн жакшы бир даамдарыңыз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жана сиздин Instagram баракчаңыз Amina Food десеңер. Amina Food KG. Ушундай сонун бир даамдарды жана таттууларды жана ошондой эле өзүм да окуп үйрөнөм десеңиздер, Instagram баракчасына кирип, Amina Food деп жазсаңыздар, бул айымыбыздын Instagram баракчасы чыгат, ошол жактан толук маалымат ала аласыздар десек болот. Байланышчу номери дагы ошол баракчасынын астына камтылган. Анда эмесе биздин ушундай сонун кылып малина менен кооздоп даяр болду. Сиздер менен кийинки эфирлерден жолугушканча аман болуңуздар.